мен бир эле суроом бар да, президент мына партияларды жоюп, партиялардын баары көчөгө коктугу кылып бөлүп алышты да бүтчү. Бир адам мандатныйга ою кандай экен, ошону бир талкуу кылдыңыздарбы? Рахмат. Бул жерден силер айткандай эле биз айттык, көп мандаттуу мажоритардык түрдө ар бир бөлүнгөн округтан шайланып келсин. Ошондо эл билет ким депутат экенин. Биз анын үстүнө айттык, дүйнөлүк боюнча бүт бардыгы тарых боюнча ошо дүйнөнүн парламенттик системасын жашап аткандарда эки палаталуу, бир палаталуу. Баары бир эл өкүлдөрү болуп келгенде эки палатанын дагы ылдыйкы палатасы сөз түрдө бөлүнгөн округтан өзүнүн саны менен келет. Ошондой эле бир палата парламенттердин бардыгында ошондой келет. Бул жерден көп бул жагын окуп беретканыбызда эмне үчүн бул биз парламент кызып калганыбыз? Шекем экөөбүздүкү. Биз биринчи келип эки палаталуу парламент келип калдык. Парламентаризм эмне экенин окудук. Түшүндүк, дүйнө жүзүндөгү болгон мүмкүнчүлүктөрдүн баарын карап чыктык. Бүгүн келип алып биз жаңы келдик, парламент деген сөз токтотуш керек. Дүйнө жүзүндө тарых жазылуу, билимибиз кеңири. Ошондуктан бул жерге айткандай, биз сунуш кылдык. Кийинки шайлоодо сөз түрдө татыктуу келишин эл шайлаш керек. Ошондо жакшы болот деп. Буга чейин көп саясатчылардын талкуу жаратканы конституциялык реформага тез арада азыркы бийлик барбаса маселелер чечилбейт деди. Ушул боюнча президенттин ою кандай экен? Суроо сунуш айтылдыбы? Суроого 3-4 катышчылар айтып калды, ушу конституциялык реформа жасасак жакшы болот эле деп. Бирок ошол эле кезде башка катышчу айтып калды, биз Кыргызстанда бир кызык саясатыбыз бар да, бир нерсени баштап коюп, аягына жетпей эле жаңыны оңдогубуз келет деп. Реформа деп эле өзгөртүп турабыз. Бир туруктуу болсо жакшы болот эле деген сөз айтылып калды да. Мен деле ушундай ойдомун, конституцияны ар бир маселе болгон үчүн эле өзгөртө беришпеш керек. Конституция эч качан бирөөнө жага бербейт. Бирөөгө жакса экинчисине жакпайт. Мына парламенттик мамлекет катары биз ушу түзүп калдыкпы, ошонун аягына чейин жеткириш керек. Президенттин оюн биле алдыңызбы? Президенттин бир жакшы ой болду да. Силер айткан сөздөрдүн баары тең ойлонуп дагы, анализ кылып, эмки жолукканда айтам деп туура айтты да. Ошондо мисалы эки пикир болуп калды да. Бирөө айтты, ой, реформа кылалы деп. Бирөөлөр айтты, аягына чейин жетели дегенден. Ошондуктан бул кишинин ушундай салмактап көрөйүн дегени, бул дагы муну карап көрөйүн дегени бул жакшы нерсе. А бирок ошол эле ушу конституция менен Алмамбет айткандай, пропорциональный система бул эме эле, тиги модификациясы. Ошондой эле айтылды, бүгүн парламентти эл эмес, эч ким эмес, партиянын лидерлери өзүнүн тизмеси менен ким депутат болот деп чечип атат. Бөлүп алышкан да. Бөлүп алышкан. Элдин алдына, элдин элегинен өтө тургандай системаны бүгүн жаратпасак, 20-жылда туруп аткан парламенттик шайлоодо биз мамлекетибизди кыйрап коюшубуз керек, эгерде сакталып калса. Ошого көңүл бур деп бир топ катышчылар айтып калды. Жанагы конституциялык мыйзамды оңдош керек. Элдин алдына салып бериш керек. Шайлоо эл шайлаш керек деп. Бул жерде шайлоо кодекс боюнча деди, президент айтып кетти. Ошол нерселер сунуштар болгон, жогорку кеңешке берилди. Жогорку кеңеш кандай мамиле кылат буга, ошого жараша, келгенге жараша кол коем же кол койбойм. Аны чечебиз. Мына жердеги сунуштардын бардыгын деди, өзүмө кабыл алып атам, жооп берем деди. Себеп дегенде биз айттык. Элдин ишеним реформа боюнча пикир айткан жок. Жок, конституциялык реформа боюнча пикир айткан жок. Мен айтып кеттилем, бул жерден Шекем абдан жакшы нерсени айтып атат. Мына эң демократичный мамлекет дейбиз Англия, эң акылдуу дейбиз Израиль дейбиз. Конституция жок. Закондордун жыйнагы бар. Бардыгын бизде керек учурда, мына азыр мен жогорку кеңешке кээ бирде карап турам да, биздин мамлекетке жок нерсени ордуна келтирип, керек эмес нерсени жокко, абдан мыкты нерсени жокко чыгарып коюп атышат. Ошондуктан бул жердеги ушул деле конституцияны эгер негиздеп, конституциялык мыйзамдарды ордуна келтирсек, көп нерсени оңдогонго толук мүмкүнчүлүк бар.